Акча чогулткан директорлор менен мугалимдер иштен алынат, дейт министр. Министр Каныбек Исаков жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилерине, администрацияларына окуучулардын ата-энелеринен жана аларды алмаштыруучу адамдардан акча каражатын талап кылууга тыюу салды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен кабарлашты. Министр тиешелүү буйрукка бүгүн кол койду. Ага ылайык маданий, массалык жана башка иш-чараларга да каражат чогултууга тыюу салынат. Мындан сырткары, камкорчулар кеңештеринин жана ата-энелер комитеттеринин каржы маселелерине педагогикалык жааматтын жана административдик кызматкерлердин катышуусуна тыюу салынды деп айтылат маалыматта. Ошондой эле мыйзамсыз негизде акча чогултуу фактылары болбошу үчүн ыкчам байланыш линияларын жана ишеним өкөктөрүн уюштуруу тапшырылды. Бул буйруктун аткарылышы жалпы билим берүү уюмдарынын ар бир педагогуна жекече кол койдуруу менен жеткирилүүгө тийиш. Эгер жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилери же педагогтору тарабынан мыйзамсыз каражат топтоо же окуучуларга, алардын ата-энелерине моралдык психологиялык жактан басым көрсөтүлгөн факты аныкталса, тартиптик жаза чараларын көрүү менен кызмат орундарынан бошотуу жазасы колдонулат. Спутник KG сайты.